прокурордун өтүнүчү канааттандырылып 26 октябрга чейин баш коргоо чарасынын мөөнөтү узартылды. Биз бул менен макул эмеспиз. Жана буга чейин да айтып келгенбиз, дагы айтып келебиз. Өзүңүздөр билесиздер, экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзамга өзгөртүүлөр кирип, ошол экс-президент статусун алып коюу жөнүндө мүмкүн болуп калды. Бирок ага карабастан жазык процессуалдык кодекс бар. Анын конкреттүү нормаларында айтылып жатат. Өз ишмердүүлүгүн токтоткон президент кармалбайт, сурак болбойт. Ушундай так жазылган нормалар бар. Бирок ошолорго карабастан мыйзам бузуу жолу менен Алмаз Шаршенович кармалды. Кармалгандан кийин ага карата баш коргоо чарасы колдонулуп жатат. Бул одоно мыйзам бузууга жатат. Себеби Алмаз Шаршенович өз милдеттерин токтоткон мыйзам түрүндө президент болуп саналат. Демек, ал кармалбашы керек эле. Биз ушуга журналисттердин да, элдин да көңүлүн өзгөчө бургубуз келет. Бул өтө маанилүү жагдай. Жазык процессуалдык кодекс жанагы экс-президент статусу жөнүндө мыйзамдан жогору турат. Жана ушул жазык процессуалдык кодексте кандай жазылса, ошондой иш жүргүзүшү керек эле тергөө органы. Бирок ал нормалар бузулуп, Алмаз Шаршенович бүгүнкү күндө мыйзамсыз баш коргоо чарасы колдонулду ага карата.